Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу эл журт, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой бүгүн мамлекетибизде кайгы аза күтүү күнү белгиленген. Президентибиз тарабынан мен ар бир кыргызстандыкка, ар бир кыргыз элиме бүгүн көңүл айтамын. Ушундай кайгылуу күндөр мамлекетибиздин башынан өткөн, болуп жүргөн. Буюрса бул күндөр дагы өтөт. Бул кайгылуу күндөрдө ушул жерде каза болгон жарандарга, алардын тууган уруктарына, каза болгон биздин баатыр жоокерлерибиздин тууган уруктарына ар бирине көңүл айтамын. Биздин ата-энелерибиз, жоокерлерибизди мамлекетибизге кызмат кылсын, элибиздин коргосун деп биздин колубузга тапшырган эле ошол жоокерлерибиз мына менин балам болуп калган. Мен жоокерлеримди, балдарымды жоготтум, бирок мамлекетибиз сактап калды. Бирок мамлекетибизди бүтүндүгүн, мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү бардык чегарасын өз калыбында сактап калды. Баатырларга, баатыр жоокерлерге таазим этемин. Ар бир менин жоокерлерим өздөрүн акыркы убакыттар, акыркы минуталарына чейин элим, жерим деп каза болду. Урматтуу жоокерлер, каза болгон ата-энелер, мен силердин алдыңарда жоопкермин. Силердин балдарыңарды сактап бере албадым. Бирок жоокерлерибиз, сиздердин ата-энелерибиздин ар дайым силер айтып келгенсиңер, балдарым чоңойсо элине, журтуна, мамлекетине пайдасы тийсин деп айтып келгенсиңер. Ошо силердин дубаларыңар кабыл болду. Балдарыбыз, каза болгон жоокерлерибиз мамлекетибиздин пайдасына тийди. Элин, жерин, журтун сактап калды. Эми мындай кайгылуу окуялар болбошун үчүн бардык күч аракетибизди жумшап атабыз. Кудай буйрса, мындан ары дагы мамлекетибизди эч кимге бербестен сактап калууга биз милдеттүүбүз жана милдетибизди толук аткарабыз. Дагы бир жолу элимден, журтумдан каза болгон жоокерлерибиз ата-энесинен мен кечирим сурайм. Кечиресиз, Камчыбек Кыдыршаевич, учурда алгандай азыр арка тарапта мисалы тажикстандыктар таштап кеттиби, айылды? Бүгүнкү болуп аткан кырдаал боюнча маалымат бере турган болсом, кырдаал оор жана стабилдүү. Бүгүнкү күндө кооп толук бойдон кооптуу болду. Үйүңөргө кайткыла деп толук айта элекмин. Себеби дегенде кооп толук болгондон кийин гана айта алабыз. Оор техникаларды чегаралардан алып кетүү процесси жүрүп атат. Коңшулар менен кошо кээ бир жерлерде өтө оор жүрүп атат. Аны да моюнга алыш керек. Комиссия түзүлгөн, комиссия иштеп атат. Буюрса ошол комиссиянын жыйынтыгы менен ушу 1-2 күн ичинде толук коопсуз болгондон кийин гана элдерибизди кайтып алып келгенге аракет кылабыз. Андан сырткары көптөгөн үйлөрүбүз жабыркаган. Бүгүнкү күндө толук эмес маалыматтардын негизинде 300гө жакын үй жабыркаган. Ошол үй бүлөлөрдүн кайра өздөрүнүн үйүнө азыр алып келе албайбыз. Бирок тез аранын ичинде чара көрүп, аларды үйлөрүн ордуна коюп алып келебиз. Убактылуу кайсы жерде башкалкалап турган? Убактылуу алар ар жерде, ар түрдүү жерлерге көчүрүлгөн. Жерлерде пункттар, дислокация болгон ордуларды биз жакшы билебиз. Жана аларга дары-дармектер, тамак аштар бардыгы толук бойдо жеткизилип атат. Бул боюнча дагы мен жеке өзүм көзөмөлүм алып турам. Туура кемчиликтери бар, аны моюнга алыш керек. Бардыгы эле тегиз жакшынакай болуп атат деп айтыштан алысмын. Себеби дегенде ушундай оор кырдаал түзүлгөн маалда сөзсүз кемчиликтер болот экен. Сөзсүз кемчиликтер биз менен кошулуп жүрөт экен. Ошондуктан бул маселе боюнча дагы мен элге кайрылып айтып кетишим керек. Сабыр кылыңыздар. Мындан дагы оор күндөр башыбыздан өткөн. Ошондо дагы сабыр кылганбыз. 1 күн, 2 күн, 1 ай, 2 ай, 6 ай, 1 жыл болсо да кыйналганбыз. Бирок баарын калыбына келтиргенбиз. Ошондуктан сабыр кылыңыздар. Бир аз кыйынчылыктар болсо чыдаңыздар. Мен сиздер менен бул жерге баткендиктер менен, баткен эли менен аягына чейин ушул жерде боломун. Эч кандай эч жакка кетип калбаймын. Кол шилтеп эч ким кетип калбайт. Мамлекетибиз толук бойдон өзүнүн жарандарын кароого
милдеттүү деп эсептейм. Тажикстан менен переговорлор кандай жүрдү? Кандай чечимге келдиңиздер? Тажикстан менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн негизинде азыр комиссия түзүлгөн, ошол комиссия иштеп атат облустук деңгээлде. Ошол комиссиялардын ишинин жыйынтыгы менен мына бир аздан тынчтык орной баштады. Үйлөрү канча убакта калыбына келет деп ойлоп атасыздар? Аны эми бир Кудай билет, аз көрөбүз.